Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Россияда эмгектенип жаткан менин бир туугандарым. Бүгүн биз Маматахунова Гүлзина Сапарбековна эжекебиздин кеңсесине келип отурабыз. Эжекебиз мына карантинде мына 100 миңден ашуун биздин Орто Азиядан келген мусулман бир тууган мигранттарга продукта жагынан жардам берип, деги эле юридикалык жагынан дагы көмөк көргөзүп келет. Мына азыр эжекебиздин колунда 150ден ашуун ушундай юристтер эмгектенип жатыптыр. Вес ушу Россия боюнча азыр эжекебиз менен кенен маек кылалык. Негизи акыркы учурларда мошенничество аябай көбөйүп кетти. Трудовой договору жок, иштеп ошол жактан айлыгын ала албай калгандар көп. Мисалы эле ким неден алданган, андан комментарий жаза кетесиздер. Чалгандын баары эле ошол алданып калдым эле деп айтышат да. ВКФ боюнча дагы алданып калгандарына эжекебиз ушул кыргыздар арасында дагы көптөгөн маселелерди чечип келип атат экен. Азыр сүйлөшүп олтурдук, аябай көп нерсени айтып берди. Аны эми видеого айтып болбойт. Мынакей, эжеке, кандайсыз? Ассаламу алейкум туугандар, жакшы, алхамдулилля. Сиз соцсеттен байма-бай чыгып каласыз, Россиянын журналдарынан, чоң телеканалдан, чоң өтө күчтүү мындай 1-2 миллиондук подписчиги бар блогерлерден тартып жүрүптүр. Биз көрүп калдык, эл менен амандашып, кандай жардам беребиз, кенен маек кылалык эжеке. Ассаламу алейкум туугандар. Биринчиден өзүм боюнча айтып кетейин. Мен 2017 года помогаю людям. Анча-мынча кыргызчам катып калат, туугандар, кечиресиздер. Бүгүнкү күндө биз только адамдарга социальный боюнча жардам берет элек. Ооруган адамдарга, эгерде кимге продукта жетпесе, эми көчөдө калгандарга, эми как объяснить, бывает кыргыздар келип көрөчү, жумуш таба албай, көчөдө калып бомжда болуп кетет, билесиңерби да. Ушундай проекттерди алып жүргөнбүз, бардык нерселерибиз бар. Кыргыздарга, кыргыз кыздары, например, ажырашып кетип көчөдө калып калышат, квартира снимать этип беребиз, гостиница снимать этип беребиз. Ошондой нерселерибиз дагы бар. Это социальный проект. Эгерде кыргыз кыздар, именно биздин кыргыз кыздар кыйналып Россияда ушинтип көрчү, көчөдө калып калса, эгерде баласына продукт алып бере албаса или лечениеге акчасы жетпесе, бизге кайрылса болот. Биз жардам беребиз ушундай кыздарга. Это тем, который действительно нуждается, да, например, биздин кыргыздар акча бар экен деп келе беришпеш керек да, потому что Аллах же свидетель бул нерселерди бизге. Ошо экинчиден юристтер, адвокаттар, биз дагы көп юристтерден, адвокаттардан алданганбыз. Көрсө даже юристтер, адвокаттар мошенник болот экен да, аны сен окубасаң, түшүнбөсөң, постоянно проблема болот экен. Азыр мен бүгүнкү күндө Дом правосудия деген организация менен договор түзүп, по всей России мигранттар үчүн, алар кымбат юристтер, адвокаттар бизге 50% скидка кылып берип, эгерде биздин фонддон барып, биз будан акча иштебейбиз, эл үчүн жардам беребиз. Алар какой-то комиссия келсе дагы фондко түшөт. Жардам ал адамга эле кайра кетет да. Эми биздин цели акча иштеш эмес, эл үчүн жардам бериш үчүн. Жалаң юристтер, адвокаттар Следственный комитетте иштеген, МВДда иштеген, полностью проверка кылып, мына 10 күн болду, договор түздүк. Күчтүү адвокаттар экен. 9 жылга камалып кеткен баланы кече вот Четага барып чыгарып келишти да. Эми көп иштерибизди, например, адамдар мошенничество боюнча биздин кыргыз, өзбек, тажиктер камалып кетет экен да, билбей эле сотточу. Переводчик керек экен, официальный. Биздин, например, кыргыз, өзбек, тажиктерге переводчик, дворниктен кошуп кое берет экен да. Следствие жүргөндөчү, көп делолорду алдап, кошуп, цель камаш экен да. Эми, короче, это оборотень погонов называется, понимаете? Есть МВДшники, которые не соблюдают свои законы, есть, которые соблюдают. На сегодняшний день это очень мало таких. Я бы хотела нашим землякам помогать, чтобы их юристы, адвокаты не обманывали, стать как путеводитель, понимаете? Негизи эле буйруса бир жарым жылдын ичинде жакшы кабар менен дагы чыгып калабыз. Аябай чоң проект эжекебиз баштаптыр буйруса. Анан эжеке, негизи эле азыркы мекендештер эмне боюнча сизге көп кайрылып атат? Эмне боюнча көбүрөөк алданып атат? Азыр ВКФ боюнчадан көп кыргыздар арасындагы маселелерди чечип жатат. Ой, ВКФ боюнча, кечирип койсоңар, ВКФ боюнча мен өзүмдө отдельно бар да. Аттарын айтпай эле. Жок, эмне үчүн? Мен бир тууган инимди, например, алдап кетишти. Кавказдарчы немеден Зелимхан деген жилой дом. Эгерде ошодон алдангандар болсо, бизге келсеңиз болот да. Например, биз стройкада жумуш кылабыз да. Эми биз шефтер бизди башка городко жөнөтөт. Ошол жакта иштеп жүргөндө мен бир тууган иним документти карабай эле
кол коюп коет экен. Мен айтам, билесиң го 1000ден ашык кыргыздар офиске келет. Сен өзүң документтерди адвокаттар, юристтерге апарып бересиң, катташасың го десем, эми кечир меним эмне кылам дейт. Бир тууган инем ошибка совершил. Договордо полностью, короче, аренда экен. Бирок зацепка эмне үчүн бар? Разговор, переписка бардыктар бүгүнкү күндө сотко берип атабыз. Эң лизингдин жаманы эмне экен? Алып атканда, лизинг алып атканда туугандарым биринчиден текшергиле, ининин компаниясы кимден алып атасыңар? У него должен быть поручительство от лизинговой компании, что ал алиги выкупка бергенде, короче, возможности бар дегенчи. Потому что лизинг тагын арендага да берет экен да. Биздин туугандар билбей эле мына договор. Мына көрсөңөр чоң кылып көрсөтүп койсоңор да болот да. Бул договор эмес да. Бул адам кылган нерсе, намеренияси болгондо адамды алдашчы. Договор кылганда бул жерде ННН, счет, коршот, бик бардык нерселер болуш керек. Биздин кыргыздар эмне үчүн алданат лизингден? Биринчи право собственность переходит дегенде договордо арендасы 60 000 болсо, право выкупам кичине сумма кошулуш керек. 5 000, 6 000, 7 000 үстүнөнчү. И также НДС 20% налог төлөнүш керек. Биздин кыргыздар билбей эле ошону барып эле ала берет. Главное төлөп атам. Только проблема келет 3 ай калганда, 2 ай калганда, что бул машина аренда экен. Любыми причинами тауып туруп машинесин алып коюшат да. Бирок адамдын, например, сотко берип, короче, доказать этсе болот экен. Кантип болот экен? Мен бүгүнкү күндө билдим да. Перепискаларын эч качан өчүрүшпөш керек экен. Разговор сүйлөшүп атканда, баягы сага берет го договор, мен ушу эми машинем бүтүп атат деп номери көрүнүш керек экен. Баягы жазып алышат го. Андрей Васильевич или кыргыз бир атын, эми неважно да, кандай болсо да атын, телефону ачык болуп, видео менен чалып, доказательство топ-топ башташ керек. Ар бир сөзүн жазыш керек. 9 ай болобу, 2 жыл болобу, чектерин только, короче, за выкуп машины деп СМС менен жөнөтүп атканда, просто биздин туугандар билбейт да, аны видеодон может көрүп калат. Көрсөтсө болот, кантип акча салыш керек экенин. Мына которосуңар, акча которуп атканда туугандар, будьте внимательны. Мына, апама бар акчамды салып кое берейин, короче, это же моя мама. Но жерге сообщенияга за выкуп. За выкуп машины оплата. Оплата. Билип алгыла ушуну туугандар. Бул потому что ушул нерсени берсек, мына жөнөтөбүз. Бисмилла. Жөнөтөбүз. Бул сотто, например, только машинаңарды менмин деген адамдар алып бере албайт. Сотто ушул чек болсо, сохранить чек. Өзүңүн тууганыңа, апаңа кейс кылып туруп, монтип туруп жөнөтүп коесуңар. Мына. Мамуля, апама жөнөтүп койдум, калды. Өчүрбөш керек эч качан. Потому что бул очень важно да, биздин таксисттер жөн эле салып коет экен да акчаны, или апарып берип коет экен наличка. Эгерде любой мошенничествода акчаны которгула. Биздин туугандар квартира аласыңарбы, үй аласыңарбы, эмне аласыңар? Мына, бүгүнкү күндө Сбербанк силерге, короче, юрист, адвокат. Договор кылып атканда квартирадан алданышат биздин туугандар. Бир кыз бар, короче, там 100 миллионго кыргыздар кидать этип кеткен да, например, атын айтпай эле коеюн, потом дело идет азыр. Квартираларды снимать этип алып туруп эле, аренданы ипотекада берип коет экен, представляете? Астафирулла, представляете? Ошондой дагы бар да. Элементарно силер квартира алып атканда нотариальный, короче, договор нотариустан өтүш керек бардык документтердичи. Биздин кыргыздарды мошенничестводан жаман көп алдашат да. Просто, короче, элементарно договор билишпейт. Кантип жумушту текшергенди билбейт, адамды текшергенди билбейт. Билбейм эмне үчүн мындайчы. Просто Яндекс бар го, Яндекске кирип туруп ИНН жазсаңар, компаниянын. Яндекске ИНН барат. ИНН компанияны просто кандай десем. Бул жерде документтер бар го. ИНН деген бул мына договорда. Договор аренда, бул мен аренда алган офисимге. Например, көрдүңөр канча кагаз бул? Ар бир, короче, нерселер жазылат. Мына ИНН. Любой жерде договордо болуш керек. Владелец таксинин выкуптун, потом, короче, мына жерде арендатель под выкупан. Бул жер, который берип аткан, бул жерде лизинговый компания. Трехсторонний договор болуш керек. Печать обязательно болуш керек. Потом бул договорду, например, текшерсе болот да, ИНН, бик бар көршөттөр көрсөтүш керек. Любой адамды бүгүнкү күндө текшерем десең, мына ИНН. Мына мен ИНН да. Интернетке жазып киргизсеңер, мошенникпи, ким бул, бардык нерселер компаниялар бир жерде база турат. Текшерсе болот. Эгерде текшере албай турган болсо, туугандарыбыз договор кыла албай турган болсо, бул ойлосоңор 2 жыл менетин адамдын кетет, кан кует да, короче, барып өлтүрүп койгоңдан келе турабы? Адамдын бардык мысли болот. Бул менет 60 000, 70 000ден беришет некедер адамдар. Ошону баргыча бүгүнкү күндө биз дагы договорго, ипотекага,
кантип көрөчү, например, силерди юрист алып барыш үчүн чындыкка жөн эле договор кылып беребиз. Эгерде силер адамды алдап кетсе, мындай кагаз спасет да вас. Сотко бересиңер. Орустар билесиңер кантип соттошот адамдар менен бири-бири менен. 1 жыл, 2 жыл до конца добивать этишет. Ошондо результат болот. Биздин кыргыздарга көрөчү бүгүн чечиш керек дейт да. Бүгүн чуркагың келбесе, бизге нотариальный доверенность жазып бергиле. Биз чуркайбыз 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, зато добивать этебиз ушул адамдычы. Не бывает дел, которые бир күндө чечилет. Есть дела, которые 5 жылдын ичинде чечилет, есть дела, которые бир күндө чечилет. Бунун аркасынан чуркаш керек. Эмне үчүн мошенниктер көбөйөт? Потому что силер өзүңөргө көрчү вредительсеңер да. Окуш керек да, например, до конца, добивать этиш керек, чуркаш керек. Канча келип туруп жазып кетип калса, заявление, номери дагы жок болот, постоянно номерлерин алмаштырат. Стабильность жок өзүндө адамда. Бир номер алдыңарбы? Бир номер менен жүрүш керек. Зачем постоянно алмаштырасыңар, как мошенники? Мен бир номер менен 15 жылдан бери жүрөм. Эжеканан жанагы 15 000 жумуштан алданып калып, акчасын бербей, андан 8 ай жүгүрдүк дедиңиздерби? 8 айда. Руслан лично өзү жүгүрдү. Аябай көп сумма өндүрүп алыпсыздар. Анан иштеген жерде трудовой договор жок болсо, кандай доказательство болуш керек аякта иштегендиги боюнча? Кантип алса болот? Ошолорду айтып койсоңуз. Биринчи туугандар, жумушка барып атканда, например, жакшы жумуш болсо калгың келет, туурабы акчасына кызыгышат. Трудовой договор бербей турган болсо, например, кантип доказательство кылып алыш кереңер? Жумушка, например, бир жолу подружкаңарды чакырып койгула, сүрөткө түшүп алгыла или видео тартып алгыла, свидетель. Экинчиден, например, как объяснить, свидетель это посторонний адамдар. Иштеги жумуштагылар свидетель не могут выступать. Это очень редких случаях. Тууганыңды чакыр, подружкаңды чакыр, досуңду чакыр, келип мени көрчү ушул жерде тартып койчу деп кейс кылып алыш керек. Бүгүнкү күндө трудовой договор жок болсо, ошол сотто свидетель болуп кирет да. Бүгүнкү күндө бир балага бизге дворникке 15 000 рубль төлөшкөн эмес. 15 000. Доверенность жазып берип коюп кетип калыптыр Өзбекстанга. Биз сотто утуп алып, издеп жүрүп таптык аны. 800 000 утуп алдык да. Ондай делалар көп, 600 000, 1,5 миллион утуп алган бар. Сотко бергендечи, например, силер ар бир күнүңөр пустой турат го. Силерди ыргыт берди да, жумуштан мошенничество да, например, 9 ай, 10 ай соттошсак, ошол айына ар бирине төлөп берет. Мисалы ошо бизде Кудайга салдым, өлүп кетсинчи деп мындай көңүл коч карап кетип калат да көп элечи. Мисалы ошондой кылса, сизге кайрылса, утканга мүмкүнчүлүктөр бар экен, значит анда. Мекендештерим, ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Мынакей эжекебизди тарттык, көп нерсени негизи сүйлөштүк. Эми видео кыска эле болду. Кайрылыңыздар. Мына ВУКФ боюнча алдангандар көп болуп атат. Жумуш боюнча жана башка жумуштар, семейный проблемалар боюнча чалгандар канча. Мен негизи юрист эмесмин. Мына эжекелерибиз юрист, номерлерин коюп койдук, адрестерин көргөзүп койдук, метронун жанында экен. Эгер срочный иш болсо, түнү деле чалса жооп беребиз дейт. Каналга катталып, группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Мынакей такшалган эжекелерибиз дагы бар экен, мына көптөн бери мигранттарга жардам берип, Кудай кааласа айткандай эле жанагы жарым жылда аябай чоң проектти алып чыгам деп атат. Иштерине ийгилик каала кетебиз. Көрүшкөнчө.